Ашырбек Мойдунович, мен сіздердің көңіліңіздерді мурунку неделеде айттым эле ушу карышкыларды атуу боюнча. Бул Ашырбек Мойдунович 6000 сом берет экен бир карышкырды атканга. Ага охотага чыкканга 10 киши барат экен. Бир 7-8 айдайт экен, 4-5 дагы жатат экен, таң атпай саат 4-тө. Тетиги алыскы райондордо түнкүсүн 30 градус болуп атат. Анан ушунун 6000 сомун мынау учкун айылынан Нарын районунан мага берип атат. Ушуну көбөйтүп берип койсо бир 2000 сомго өзүбүз эле атат элек деп. Анан ушул маселени бир коюп койсо, көп деле маселе эмес экен. 500 карышкыр атса 1 миллион сом керек экен, 2000 сомдон кошуп койсо. Буларды 6000де соцфонд, НДС жана башкасын кармаганда колуна 4800 сом тиет экен. Аналар бар тамак ичиш керек да жатып алып. Ушул маселени өзүңүзгө алып койсоңуз. Анан мен айттым эле, вертолет менен аткансак жакшы болот эле. Урустамовго айтып, сиздер поручение берип турсуңар, Урустамов айтып атат. Вертолет менен атканда болбойт. Ал өзү охотанын өзүнүн жолдору бар дейт. Эми карышкырды танка менен эле ата бербейби? Карышкырдын тамагынын баарын өзү жеп койгон ал. Кийиктерди баарын жеп койгон үчүн ылдый элдин короосуна секирип кирип курсак ачып атат. Ушул маселе боюнча Урустамовго поручение берип, бир кийиктен аркар-кул жатса 400-500 миң сом штраф алат. Анан ал штрафты каяка кетирип атат, алчы. Бир эле кийиктикин алып эле атса эле болот. Анан ал туруп ал бизге кат жазып атат. Тим эле ыйлабычы болуп. Анын катын окусаң мышыктай ыйлайт, жөн буркурап жиберет да. Ошо кантип болсун? Ушуну бир эсиңизге салып койсоңор.